Ак Суу Көл областынын Ак Суу районунун Кайрымарык айылында туулуп өскөм. Ал жакта 9-класска чейин билимди алдым. 9-класстан кийин окууга даярдануу, окууга тапшыруу үчүн даярданууга жана жакшыраак билим алуу үчүн Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы лицейине тапшыргам. Ал жакта физика, математика бөлүмүндө окудум. Ошол 2 жылда бир аз фундамент кура алдым, жакшы даярдана алдым десем болот. Анан кесип тандоо учурунда мен же экономика багытында, же инженердик багытта кетсемби деп 2 жакта ойлонуп жүрдүм. Бирок бизде айылда техника жоктугуна байланыштуу бизде эч кандай компьютердер колдонулганга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Мен биринчи жолу ошол компьютердик инженерияга тапшырып, анан Манас университетине келгенде гана биринчи жолу компьютерга мүмкүнчүлүк алдым, компьютерде иштөө мүмкүнчүлүгүн. STEM тармагы жаңыдан өнүгүп келе жаткан тармактардын бири, жана бул жакта мүмкүнчүлүктөр көп деп эсептейм. Ал мүмкүнчүлүктөрдүн бири мен азыркы учурда Каракол шаарында жашап, алыскы Сан-Франциско шаарында аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгү. Бул жактан Манас университетинде 3 жыл окугандан соң Сан-Франциско шаарына, Сан-Франциско мамлекеттик университетине тапшырдым. Ал жакта эң биринчи даярдоо бөлүмүндө англис тилин үйрөндүм. Англис тилин үйрөнүп жатканда мен абдан корктум эле. Англис тилинде сабактарды алып, лекцияларды угуу оор болуш керек. Мен аны кандай түшүнө алам? Биринчиден өзүңдүн кесибиң жөнүндө үйрөнүшүң керек, экинчиден тил сага тааныш эмес деп абдан корктум эле. Бирок биринчи, экинчи сабактан соң бат эле ал тилге деле көнүп кетет экенсиң. Мен биринчи кесип боюнча сабактарды алып баштаганда анчалык деле көп кыйынчылык болгон жок. Анткени мугалимдер даяр материалдарды, уже жазылган слайдтарды беришет. Бул жактагыдай лекция жазыштын деле кереги жок болду. Бизге материалдарды көп бергендиктен анчалык деле тилден кыйналган жокмун. Анткени өз алдынча окуганга мүмкүнчүлүк болгон. STEM багытында билимди көпчүлүк пайызы эркектерден түзүлөт. Менин оюмча, кыздар деле бул жакта өзүнүн ордун таба алат жана аларга дагы бул тармакты тандоосун кеңеш берип кетет элем. Анткени эч нерсе кыздарды андай багытта иштөөдөн чектебейт. Болгону эле биздин өзүбүздүн коркуу сезимдерибиз же эркектер менен тең тайлаша албай калам деген коркуу сезимдерибиз чектеши мүмкүн. Кыздарды дагы бул багытта ийгиликтүү багын таба алышат деп ойлойм. Программалоону окуп баштаганда мен өзүмдү башка группалаштарым менен салыштырып, алардын көпчүлүгү кичинекей бала чагынан бери компьютер менен чогуу өскөн. Компьютерде башталгыч класстардан баштап эле ар кандай оюндарды, ар кандай сайттарды түзгөн балдар менен жолуктум. Мен болсо 11-класты бүткөнчөктү бир дагы жолу компьютер менен иштеп көрбөгөн, айылдан келген эле жөнөкөй кыз элем. Абдан коркуу сезимдерин пайда кылды. Ал нерселер деле анчалык маанилүү эмес экен. Эгерде адам кааласа, эгерде адам алдына максат коюп, өзүнүн үстүнөн иштеп, окууга умтулса, бардык нерсе мүмкүн экен. Бирок мен өзүм тараптан айтып кетмекчимин, эч кимдин мүмкүнчүлүгүн чектей албайт. Сиз айым болосузбу, айыл жергесинен келген болосузбу, кандай гана кырдаалда болбоңуз, STEM багытында ийгиликти багытканга ар дайым мүмкүнчүлүгүңүз бар деп айтып кетем.